Ошон үчүн кимде ким намазга чын жүрөктөн турган болсочу, любой оорудан чейин ушуну. Любой медитациядан, сүй-сайын, жүй-сайынан бери жакшы. Андан өтүп кетет субханалла. Ошо намазга тургула. Намазга тургула дегендечи, ушундай башкача тургула да. Даярданып, Роббим алдына туруп атам, жаратуучум алдына келе атам. Бул мага буйрук болгон. Эпти бир аз кичине жүрөктү титиретип отуруп, я Алла, сенин алдыңда турам. Аллаху акбар деген болду. Кичине болсо да унут бул дүйнөнү. Кичине доля секундка унутала турган болсоңор, анда ойлой болосуң. Чын айтам. Ошол жолго, ушул нерсе келүүгө мына жол бар бир аз. Анын жолу ушул эки. Намазды окуйсуз. Эгер макруh болбосо, ошондон сразу 2 рекаттын нафил намаз окуп туруңуздар. Эгер казаң болсо, каза деп деле окуй бер, толтуруп. Ар намаздан кийин алдында же болсо баягы макруh болбош керек да. Мына анан түнкү тахажжудту такыр болбогондо куптанын алдында үйгө жатарын 2 рекаттын намаз окуп туруңар. Ушуну мына тынбай эле ушул нерсени, баягы оюң ар нерсе келет, ушундай нерсе болот, бирок окуй берип турган болсоң, иншалла бир нече убакыттан кийин кадимги ошол нерсе келет. Биз болсо башкача отпайбыз. Так, бат-баттан намаз окуп, шашпай обед кылыш керек болуп кетчү. Негизи башкача болуш керек да. Шашпай намаз окуп, бат-баттан обед жеш керек да. Негизи обедтен мусулмандарда жок негизи. Эртең менен кечине деген бар. Түштө бар легкий перекустур. Бирок айтайын деген нерсе экен, ибадатты мындай кандай адат катары кылбагыла. Окумочу, тоотабы? Ушундай. Амин. Субханаллах, хамдик. Ашхала анта астагфирука ва атубу илейк.